Бүгүнкү мезгилде ошол биздин Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан мектеп директорлорунун конкурсу негизинде дайындоо боюнча реформа жүрүп жатат. Бул замандын талабы, ошол учурдун талабы деп эсептейбиз. Себеби бүгүнкү мезгилде ушул абдан зарыл болуп турат эле. Буга чейин мына коомчулукта ата-энелер тарабынан абдан көп сөз болуп келген. Ошол мектептерде директорлор 20 жылдап, 30 жылдап бир ордунда иштеп калды деп. Мен жеке оюмча ушул ар 5 жыл сайын конкурстун негизинде мектеп директорлорун дайындап, тандап алуу бул абдан туура маселе. Себеби ошол 5 жылда мектепке директор болом деген кадр ошол бар мүмкүнчүлүгүн көрсөтүп, өзүнүн ошол максаттарын, мектепти өнүгүп өстүрүү боюнча өзүнүн пландарын ишке ашырууга убакыт жетет. Себеби 5 жыл деген абдан көп убакыт. Ошол жылда баягы бар мүмкүнчүлүгүн пайдаланып, идеяларды ишке ашырганга болот. Менин өзүмдүн жеке эмгек тажрыйбамда дагы ошол мектепте 2 жыл директор болуп эмгектенген кадр катары айтарым. Бул биз 2 жылда ошол өзүбүздүн койгон максаттарыбызга, пландарыбызга жетише алдык. Себеби колдон келген аракеттерди көрүп, ошол билим сапаты жаатында, материалдык техникалык базаны чыңдоо боюнча, окуучулардын таалим тарбиясы боюнча дагы бир топ иш аракеттерди жүргүзүп, анын жыйынтыгын, натыйжасын дагы көрө алдык. Бул Билим берүү жана Илим министрлигинин ушул реформасы абдан жакшы жыйынтык берет деген ишенимдебиз. Себеби ошол буга чейинки мисалы 20 жылдап, 30 жылдап иштеп калган мектеп директорлору алгачкы 5 жылында, алгачкы ошол жылдарында бир өнүгүү өсүүлөрдү жасаган. Ал эми кийинки 10 жылдыкта, 20 жылдыктарда баягы бирдей калыпта мектеп ошол өнүгүү өсүүгө кетпей бирдей калыпта туруп калгандары байкалат да. Ошондуктан ошол ар 5 жыл сайын конкурстан өтүп тургандыгы бул учурдун талабы деп эсептейбиз.